Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүм, сиздер менен эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Жаңы долбоор, жаңы көрөрмандарга, жаңы эмоцияларды тартуулаганга даярбыз. Салам Айзада, ар бириңиздерге салам айтат. Кыргыз элибизге салам айткан Салам Айзада кечки шоусу бүгүнкү кечтин кадырман конокторун чакырууга даярмын. Бүгүнкү төрүмдүн эң асыл инсандары үлгүлүү үй бүлө, жылдыздуу түгөйлөр Аваз Акимов жана Айдана Дека. Тосубалы. Кош келгиле. Кош келипсиз, Аваз мырза. Рахмат. Бул сиз алып келген жоксуз, мен берейин деп чечтим. Айдана, сизге студиябызга келип бергениңиз үчүн ордуктардан алыңыз. Салам Аваз, салам Айдана, студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтамын. Макул деп жок деп келип бергениңиздерге терең ыраазычылык. Рахмат, саламатсыздарбыз. Биз да куттуктайбыз. Сонун ачылыш, сонун программа. Биз сенден ушундай сонун программаларды ар дайым күтөбүз. Рахмат. Негизи эле сөз түрдө бир укмуш мыкты долбоор болот деген ишеничтебиз. Анткени сиз кылган нерсе ар дайым сонун, кызыктуу болот элге, ошон үчүн куттуктайбыз. Рахмат, Аваз экен дагы бир рет берген. Негизи эле бүгүнкү формат баягы жашоодогудай эле кандай болсо ошондой. Анан мен билгим келип турат, соңку учурда Аваз менен Айдананын мисалы жашаганыңыздарга 5 жыл болуптур, достошконуңуздарга 10 жыл болуптур. Эмне өзгөрдү? Кебете өзгөрдү бир аз. Анан албетте биринчи очередь характерлер өзгөрдү. Бири-бирибизге баягы неме болот го. Журулушуп, мунун минусун мен толуктап, мен минусумду Айдана толуктап, ушундай нерселерибиз баягы бир калыпка келип калды десек болот, Кудай буйруса. Эң башкы эң мындай менин эң чоң минусум бул менин көкпеттигим болчу. Мен ар дайым мамам айтып калчу, сен ушундай мүнөзүң менен кантип күйөө тиет болду экенсиң, кантип сен күйөө алат болду экен деп мен ойлойм, көптөгөн эле айымдарга. Мен да рисковать этип алгам. Эле кыздарга ушундай айтып жатпаш керек. Чын деле аябай көкпет болчумун, такыр кечирим сурагым келбей, өзүмдүн кылган каталарымды мойнума алгым келбей ушундай кыз болчумун. Турмуш кургандан кийин жашоо өзгөрөт экен. Кээде кечирим сурап коюш керек экен, кээде ийилип коюш керек экен деп ошентип атып сындым. Ошол мүнөзүмөн арылдым. Сынып, бирок гүлдөп, негизи эле 5 жыл деген убакыт баягы мен жана башында айттым го, кош келиңиздер долбоорун эгерде турмушка чыга элек учурумда алып барсам башкача алып бармакмын. Бүгүнкү күндө алып барсам такыр башкача көз карашты алып бармакмын дейм. Бирок 5 жылдын ичинде мына 2 кыздуу болдуңуздар, андан тышкары чыгармачылыгыңыздар дагы деле өнүгүп келе жатат. Анан ушул суроону бергим келип турат. Үйүңүздөр бул чоң бир машина болсо, бул машинанын мотору ким? Үйү чоң машина болсобу? Точно. Эми бул нерсени мен баягы айта кетсем, мотор сөз эркек болуш керек деп ойлойм, мырза болуш керек. Анткени үйдөгү ич-ара болуп жаткан, сыртта болуп жаткан мамилелердин баардыгын бул мырза, эркек баардыгын кандай айтсам, орусча айтканда управлять этип турат. Орусча айтканда башкарып турат, башкарып туруш керек. Анткени балконский да кетип калыңыздар эле. Да нет. Анан эркектер, например, мисалы такыр эле орусча болуп кетти, я. Аваз мырза, орусча сүйлөй берсеңиз болот, эфир бою. Мисалы эркектердин мамилеси, көз карашы жашоодо такыр башкача. Айымдардыкы такыр башкача. Эгерде айымдар менен баягы айымдар үйдө башкарып же мотор болуп андай иш кыла турган болсо, анда мен ойлойм биздин Кыргызстандын менталитетине да туура келбей калат да. Эң биринчиден катташ жоготосуң. Экинчиден бир тууган үй бүлөңдөрдү мындай кичине алыстата алышы мүмкүн. Анткени аял киши үйгө келгенден кийин бир гана бала чакасын, күйөөсүн, ушуларды эле ойлоп жашайт. Анан ушулардын эле пайдасын көбүрөөк ойлонот да. Ал эми эркек болсо, ошол эле эң биринчи ата энеңдин, бир туугандардын, жалпы досторуңдун карым катнаш баардыгынын мамилесин мындай текшерип турасың да, баардыгын башкарып турасың. Негизи эле мындай мырзалар ой жүгүртүүсү мындай арканда алыс таштайт да. Биз айымдар азыркы мына ушул убакыт менен эле жашайбыз. Жолдошум көп айтып калат, эркек менен айым эки таптакыр башка. Ооба, окшошпуз дейт. Эки колубуз, эки бутубуз, бир башыбыз, эки көз, бир мурунубуз бар. Бирок ойлонгонубуз таптакыр эле башка дейт да. Бирок ошол чын эле кийин мен түшүндүм, чын эле ошондой экен депчи. Азыр балким ушул берүүнү көрүп азыркы учурда мындай актуалдуу болуп жаткан феминизм, айымдар
бирдей болуш керек деген сыяктуу көрүүчүлөр балким биздин сөздөрдү жактырбай калышыбыз мүмкүн, бирок бул биздин үйүбүздүн кандай десем салты, биздин үйүбүздүн эрежеси. Биз баары бир кыргыз, биз восточный менталитет деп коет эмеспизби? Баары бир мырза бизде бир биринчи орунда алдыда турат. Бирок ал кандай десем бул нерсе баштан мындай болгон эмес. Мен жаңы турмушка чыкканда мен согуш болгон. Согуш болгон. Мен мисалы кичинекей кезимден бери көнүп калгам. Мен өзүм жалгыз кызмын, үйдө байке менен эним бар. Анан бүт внимание менде болчу. Мен лидерский качеством аябай өнүгүп өсүп кеткен. Кайсы жерге барбайм, бийге барайынбы, дайыма биринчи орунда турушум керек болчу, ортодо турушум керек болчу. Бүт внимание менде болушун каалачумун да. Кийин турмушка чыкканда кайрадан эле ошол нерсе ойной берет экен да, анткени өмүр бою элестетип 22 жашыма чейин ушундай мүнөз менен жүргөндө жолдошум аны өзүм билбей эле, түшүнбөй эле бийликти талаша беришкенмин. Биринчи, экинчи жылы талаштык. Анан акылыма келдим окшойт, өзүм эне болгондон кийин көп нерселерди ойлонуштуруп калдым. Эмне кылам биринчиликти талашып депчи, мага эмнеси кереги бар эртеңки күнү мен лидер болуп эмне кылам ал нерсемди деп чынында эле токтолуп. Ошентип ойлондуң беле сен? Мен азыр таң калып атам. Анын ичинде эмне кереги бар? Жөн эле баш ооруу лишний, андан көрө жургап жашап жүрө бербейинби деп, бир где-то экөөбүз турмуш кургандын 3-жылдын башталышында мындай өзүмө келдим деп айтсам болот да. Азыркы ошо үй бүлөбүздүн ошол нерселер бизде өзгөрдү деп айтсам болот. Эң жакшы. Анан сиздерди көбүнчө баягы аккаунтуңуздарда чогуу бирге пост чыгарып каласыздар. Анан баягы Айдана блогерлик тармагындагы баардыгына жетишет да. Карасаң эне, карасаң ырчы, карасаң жолдошун сүйүктүү, үйдөгү келинчеги, анан блогер дагы жакшы алып барат. Анан байкасак, Айдана менен сиздин да стилиңиз алмашты. Сүйлөгөндө орусча кошуп, мындай кыргызча такалып мындай городской көрүнүп. Чачтар арка таралып. Айдананы мактаганда, мисалы, Айдана сени ушундай деңгээлге жеткирди дегенде сизде мындай эркектик эго ойгонуп кетпейби? Жок, мен ушул нерсени мен үйлөнгөндө эле мындай жаңылык деле кылып койдум десем болот. Анткени мен аралаш досторумдун негизи эле мындай катташтардын арасында эч качан ушундай болгон эмес да. Сүйлөшкөн кыз менен деле мен болсо башынан эле ушундай атакалар көп келген. Сен девушкаңдын сөзүн угасың же аялыңдын сөзүн угасың, ошол жака көбүрөөк ооп баратасың деген сөздөрдү аябай көп уккам башында. Ошол нерселердин баардыгын мен эч кандай чычалаган эмесмин, ооба деп койчумун. Бирок ичимен билчүмүн бул нерсени баягы өтө өнүктүрүп албайын. Бирок Айдана шаарда жашап, кандай десем, шаардагы жакшы жашап, баягы көрүүсү, виденияси де, баягы алыстагы болгон көрүүсү булардыкы башкачараак да. Ошол эле моданы, ошол эле жаштар кандай кийиниш керек, кандай жүрүш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек. Ошол нерселерди бул мага караганда жакшы билет да. Анан эми жакшы билип атса кантип баягындай эго ойгонмок эле. Мунун айткандарын кылчумун, мындай кийинбейли, сага мындай жарашат, кел сен деген жашсың азыр, көбүрөөк активный боло бер деп көп нерселерди үйрөттү чынында. Мен болсо эми баягы кичинекей кезимден чоң кишилер менен көп жүрүп калгам да, сыймак атамдар менен көп жүрдүм, жалаң баягы комуздун арасында чоңоюп такыр менин ой жүгүртүм такыр башкача болчу. Анан ошол нерселерди Айдан экөөбүз кийинген жагын, стилист жагын баардыгын өзү карап, кыскасы жакшы жакка оңдоду десем болот. Демек сизди Айдана жакшы жакка оңдоду деген сөз мындай эркектик эгоңузга эч кандай тоскоолдук бербейт. Жок, анткени мен өзүмө жагып атат ошол нерсе. Азаматсыз. Айдана, сизге айтылган сөздөрчү кандай болот мисалы? Эми мен айтпайм, бул жерде бир гана жолдошума мындай сөздөр келет депчи. Мага деле көптөгөн сөздөр келет. Мынакей Аваздын артында жүрүп таанылдың, Аваз сени адам кылды. Авазга турмушка тийгенден кийин типа нормальный ачылдың, нормальный айым болдуң, ооба, жылдыз болдуң, ачылдың, айым болдуң дегенде токтолдуң деп мындай. Эми биз кандайдыр бир үй бүлө ошон үчүн керек да, ошо башында айткандай эле минустарыбыз, плюстарыбыз бири-бирибизди толуктайбыз. Мен деле чын айтсам башында менин понятиям, менин көз карашым, творчествога мен таптакыр башкача болчумун. Мен оюмда рок-звезда болуп сахнага чыгам. Ошондойлорду чыгам, анан рок-звезда болом деп. Эми убагында ал кезде кичинекей кезинде, бойдок кезинде жарашчы. Азыр болсо турмушка чыккандан кийин жолдошум тараптан дагы көптөгөн жакшы нерселерди үйрөнүп атам да. Баары бир оштун келини болгондон кийин сиз деле түшүнүп калдыңыз. Ооба, аябай жакшы түшүнөм. Кечиктиңиздер жолук жок бүгүн. Ооба, биз ушундай эркек келиндердин катарына киребиз деп. Баары бир мындай сонун мындай
абыз айтып кеткендей коомуздун арасына чоңойгом деп атпайбы, ошол нерсени мага сиңирди да. Мен жакшы көрүп калдым ошол нерселерди. Мисалы, экөөбүздүн дуэттерибиз карай келсек, биз эски ырларды ырдаган жакшы көрөбүз. Мурда мен кыргыз ырларын, эски ырлардын кечирип койсун элдер, бирок ачык эле айтам да, такыр укчу эмесмин. Мен таптакыр башка ойдо жүрчүмүн. Рокторду, Аврил Лавин дегендерди угуп, бир башкача адамдардын фанаттары болчумун. Азыр болсо чын деле ушул ырларды ушунчалык жакшы көрөм. Эски ырларды укканда, аваз үйдө аккордеон менен ырдап бергенде, комуз чертип бергенде ушунчалык бир ичимдеги жанакы баары бир каныбыз кыргызбыз да, аябай сонундай патриоттук сезимим ойгонот да, ошол нерсени мага жолдошум мага тартуулады. Мен болсо башка жагынан ушинтип эле мындай биз тияк тараптан деле калып кеткиз келбейт, бул тараптан деле калып кеткиз келбейт, баардык нерсени бирдей алып кеткиз келет. Төрт тараптан төөп келишкен мындай жубайлар болгуз келет дейсиңерби? Болгуз келет, ооба. Жакшы, анан баягы Айдананын социалдык тармактарынан караганда ар дайым гүлдөрдү алып турасыз. Аваз мырза аябай эле романтик окшойт. Эми мындай тим эле романтик деп деле айтпайм, укмуштуу эле сюрприздерди кылат деп айтып. Сюрприз даярдап атып билинип калат. Окушум ичинде эч бир кири жок да, айтып алат же мындай. Көздөрүнөн уже оккан, 10 жылдан бери билем да. Шудуңдап телефонго эмотация гүл заказ берип атканын билип калам. Жөн эле сюрприз кылды деп коёр. Бир делектерди бергенде башым мындай ичине батын албайчы, сүйүнүп мындай. Мисалы эртең тууган күнүм болсо бүгүн даярдап коет да, эртең чыдабай. Кечинде келип калат. Кечинде сабырсыз даярдадым деп чыдабай айтып ийет да. Ошол нерсеси жагат мага чында. Анан эми экөөбүз чын эле 10 жыл болду. Турмуш чогуу тааныш болуп, кыз жигит болуп, анан турмуш курганыбызга 5 жыл болду. Бирок ошо 5 жылдын ичинде эч кандай жолдошум тараптан мындай романтика азайган жок. Дайыма мындай өзүмдү дагы деле кыз жигиттей кездегидей элестетем, мени ошондой эле карайт, ошондой эле бапестейт, ошондой эле эркелетет, ошондой эле көңүл буруп, мындай сөзсүз ар бир майрамда белектерди сөзсүз берет да. Уялып айымдар сөзсүз көйнөктөрдү кармалап сөзсүз болуп кетти. Ошондуктан ошону айтмакчымын, эч мындай жанагындай бытовуха кирип экөөбүз таптакыр эле бири-бирибизди унутуп калдык деп айтпайм. Баары жакшы, эч тескерисинче жакшы болуп келатат. Ошо. Сырды ичиңизге ката албайсызбы? Мен аябай керектүү сырды ката алам. Анткени мен да Айдана билбеген да сырларым бар менин. Ошондуктан ошо такыр айтпайт да. Эгерде керек болсо мен эч кимге айтпайм, сырды аябай жакшы катам да, өзүм эле, башка эч кимге айтпайм. Бирок мындай буга ылайыктуу же болбосун керектүү сырларды катпайм. Болсо мен деле ошондоймун да, мисалы бир нерсе жолдошума бир жакшы нерсе жасагым келип атса, мен деле мындай эми бул кандай деп айтсам, бул мындай чыныгы келген, сырга келгенде албетте ар бир адамдын өзүнүн сыры бар, өзүнүн личный границасы болот. Биздин үй бүлөдө деле ошондой, биз такыр эле монтип жүрүшүп кеткен жерибиз жок да. Жолдошум өзүнүн личный границасы бар. Мисалы өзү бир жака бир күн эрте чыгып, жумуштарын бүтүрүп, каалашынча там достору менен жүрөт, эс алат. Мен өзүмчө курбуларым менен бир жактарга барып келгенди жакшы көрөм. Ошондой сыяктуу өзүнүн личный границасы. Анткени биздики жашообуз дагы бир, жумушубуз дагы бир, экөөбүз 24 саат чогуу жашайбыз. 24 саат бою. Ооба, бүт нерседе чогуу. Анан ошондуктан башында жолдошум мындай түшүнчү эмес, мен айтчумун да, мага мен өзүмчө да жүрүшүм келет, женская энергия керек десем, ай кандай эле үй бүлөдө личный граница болсун деп берчи да. Кайрадан женская энергияны аласың деп. Кийин өзү түшүнүп калды, өзү дагы чын эле экөөбүз 24 саат чогуу экенбиз деп. Мындай өзүнчө отдельно жүрүп, мен өзүнчө отдельно жүргөндө мындай глобальный сырларыбыз бар болсо ичибизден албетте катабыз. Мындай оюн сыяктуу ушундай свидание, сюрприздерди албетте бири-бирибизге күлкүбүз келип эле билгиздирип алып эле ушундай нерселерибиз бар. Негизи баягы чыгармачылыкта дагы, үйдө дагы, анан ойгонсоң дагы Айдана дека, сахнада жүрсөң дагы Айдана дека, эшикке чыксаң дагы Айдана дека болсо, Инстаграмда да Айдана дека болот. Кандай ошону кирип эткени? Айдана дека жанында дайыма. Андай эми көнүп калды окшойт. Башында ошо өзүнө деле айтчумун. Мындай бул өзү деле айтчу, ушундай мындай бири-бирибизден бир аз неме деле кылсак болот депчи. Анткени мен муну такыр кое берчү эмесмин жаныман. И өзүм да кетчү эмесмин да. Анан бул өзү түшүнүп эле айтчы. Эгерде мындай бир границаң керек болсо, мындай урсаат өзүңчө барып бир күн балыкка барасыңбы, бул нерсе сага керек деп мындай туура түшүнчү. Ошондуктан азыр көнүшүп калдык. Азыр билинбейт жанында барбы жокпу, бирок жүрө берет жанында. Бирок ансыз элестете албайм дебейсизби? Кечээде мындай жалгыз тойлорго аз чыгып калдым да, анан
кечээде бир жалгыз тойго барсам мындай башкача да, турушум башкача, карасам эч ким жок, анан тамадан алып алып келчи жаныма турчу, айдан алып турчу деп. Анан сыңар мындай көнүп калдык аябай. Негизи мен ойлойм бири бириңе комфортный болсо жүрө бересиң да, билинбейт 24 саат бою болосуңбу. Адам сага некомфортный болуп атса, сага жакпай атса, бир дагы мүнөт чыдай албайсың ал адам мененчи. Ошон үчүн мен ойлойм бул нерсе көз кандай десем, экөөбүз кыз жигит кезде дала 5 жыл жүрдүк да, 5 жылдын ичинде көптөгөн уруш талаштар болду, кызганычтар болду. Бирок ошол нерсе баары өткөндөн кийин, уже үй бүлө статуска өткөндөн кийин уже бири-бирибиздин мындай уже эмелерибизди билип, көп бири-бирибизди кыйнабай калдык да, комфортно эле жүрүп калдык. Жакшы. Анан Абас мырза ата катары кандай, кыздарына кандай мамиле жасайт? Эми жолдошум ата жөнүндө целый одалар жасап алат, чоң китептерди жасап алат. Бирок жолдошум эле азыр эле дем алып баштады, жанында отуруп алып мактасам эле жөнчөй деп берет да. Мен негизи мындай өтө мактай берген жаман көрөм, бирок өзүң билсең болдуң деп коем, анан мейли айт ке. Уруксат берем дебейсизби? Бирок эми чынында эле азыр мен сүйүнгөн нерсем азыркы учурда мен ойлойм бир жаңы муун келатат болуш керек. Жаңы жакшы аталардын мууну келатат. Орустар айткандай новый отцы, новый папы дегендейчи. Чынында эле азыркы учурда аталар баланын жашоосунда абдан жакшы роль ойноп калды. Абдан көп убакыт көңүл буруп калды. Ошол нерсеге азыр модага айланды деп айтсам болот. Ошол нерсе мени аябай сүйүндүрөт. Эгерде илгери бир гана айымдын эле бул милдети болсо, үйдү деле карайт, баланы деле карайт. Болбосо ал бала атаныкы дагы да, апаныкы дагы. Анан экөөбүздө мындай сөздө эле болгон эмес, өзүнөн өзү эле кыздарыбызга тарбияны экөөбүздөн беребиз да. Анан жолдошум кичинекей кезинде памперсин алмаштырып коюу деген сыяктуу, же жуунтуп коюу, кармашып коюу деген нерселерге Абас мырза аралашабы? Ооба, кармашып коюу, жуунтушундай албетте болот. Бирок эми эң основной баары бир там памперсти алмаштырып, эмизип, тиги карап, уктатып, баардык нерсе өзүм эле кылчумун, бирок ошол учурда Эмис эмесмин, бирок анда жакшы ата экенсиз. Улантпай деле койсоңуз болот экен. Ошол учурда мындай жанында жардамдашып эме колдоп турганда аябай мындай аялга ошол эле нерсе керек. Өзүм бала сактын да. Аябай бала сак. Ошон үчүн мындай жакшы көрөм. Балдар менен кээде тажап кеткен учурлар деле болот, бирок основной мындай качып андайым жок. Тем более баары бир кыздар атасына аябай жакын болот. Бизде бир эмес 2 кыздар. 2 кыздар атасы менен. 3 кыз менен. Чоң кызы, кичинекей, анан кичинекей. Кичинекей, кыскасы, эми элестеткеле баардын баягындай женский характери бар. Ар биринин үчөөнө чыдап жүргөн мага рахмат дегиңиз. Тем более мен эң кичинекейим, такыр башкача характерде. Таарынчаак, бир башкача. Менин жаш кезимдин 10 эсеси жаманы да. Чип атабызга ыраазыбыз. Сон аябай жагат мага. Азаматсыз Абас мырза, чындыгында эми өнөр адамдарынын баягы идеалдуу адам жок деп коет го. Кээде жакшы ырчы болсо, жакшы өнөрпоз болсо, кээде жакшы ата боло албайт дегеним да. Ошон үчүн көрсө Абас мырзада ар бир нерседен бирден курам чогулган экен да, Ошондо окшойт. Анан кыргыздын эркектеринде ушундай бир нерсе бар да. Мен уул балалуу болушум керек дегенчи. Сизде ошондой нерсе барбы, жокпу? Мисалы 2 кызыңыз бар. Мен эмнегедир ошентип көп деле ойлонбойм, бирок эмнегедир ишенем да, алдыда сөз болот деген үчүн эле мындай өтө деле ойлонбойм. Алдыда Кудай буйруса сөз уулду болом деген ой болгон үчүн такыр мындай ойлонбойм деле ал нерсени. Айтып жаткан себеби мен буга чейинки жанагы үй бүлөлүк подкастты тартып жүргөндө баягы көпчүлүк ошол коомдогу уруштун башталышы бизде эмнеге сен эркек төрөгөн жоксуң, эмнеге сен кыз эле төрөдүң деген ушундай. Бирок бул нерсени, ушул нерсени айта кетейинчи, кечип коюп. Ушул нерсеге мен таң калам да, бул деген бир эле аялдан жаралбайт да. Ошол нерсе уул болобу, кыз болобу, экөөнүн ортосунан жаралган бала да. Ошон үчүн мындай аял затын күнөөлөгөн кичине туура эмес болуп калат да бул жерде. Ошол эле кечирип койгула, бирок уруктун баары эркекте болуп атса, анан ошол нерсени кичине туура түшүнүш керек да ошол нерсени. Эмне сен ошону аласың, э? Ооба. Жок, мен ойлойм бул экөөбүз башка тема кетип эмнени деп атасыңар? Айдан ортодо. Детский тема бүттү бар кетти. Мен ойлойм да, бул мисалы экөөбүздүн ортобузда бул тема жөнүндө такыр сөз болбойт. Эми мындай чын деле мен деле ишенем, сөз түрдө болот, болсо болот, болбосо болбойт. Анын эч бир кандай десем кыйынчылыгы жок. Эң негизгиси балалуу кыздарыбыз бар дегендечи. Кудайым унутпасын, албетте күнүгө суранам, акыл эстүү, ыймандуу, ден соолугу чыйын уул кыздар дагы келсин, көп балалуу бололук деп. Бирок мындай принципиально
мына эркек уул төрөшүм керек деген деле сөз жок, бирок ал нерсени общество навязывает да. Мисалы тегерегибизде подписчиктерибиз деле жазган учурлар болот. Мына типа эки кызды болсо деле аялын жакшы карайт го десе таң каласың да, эмне жаман караш керекпи, эки кыз болсо эмне уруш керекпи аны карап эле деген. көрсүнчү дейсиң. Эки кыздарды төрөп атса деле жакшы карайт деле ушинтет да. Анан кийин таң калып ойлонуп калдым, это что за понятие депчи. Анан ошолор айтат, эми уул төрө деп, эми бул менин границамды слишком уже жеке жашоомо кирип атышат да. Мен өзүм билем да, төрөйүнбү дегендечи. Анан эми уул төрөп бер депчи, же болбосо баягы эми кээде болуп калат көчөдө, аэропортто деле барсак, кээ бир эжелер келели. Качан уул төрөйсүң деп элечи. Анан кийин ойлонуп каласың, бизде мисалы ата энебиз андай нерсеге такыр жок да. Эми алар деле айтышат, көп балалуу болгула, уулду болгула, кыздуу болгула деп. Бир туугандарыбыз баары мындай. Бизде тегерегибизде напряжение жок болгон үчүн, мне кажется, ошон үчүн ортобузда напряжение жок. Бирок общество навязывает, ал нерсеси бар, ал нерсе деле ойлондурат. Аны таптакыр эле жок, мен көңүл бурбайм деп деле айта албайм. Мага деле мындай кээде болуп калат да, эмне эле мынча жазып атат, мен эми дагы жаш элемин го, бирөөсү төрөйм го деп. Эми мындай кээ бирлер кичине тийишип катыраак сүйлөп коюшат. Доказать этип коюшубуз керек окшойт. Буюрса ошол күндө келсин. Мисалы мен деле ошол жакында гана турмушка чыксам дагы, кээде туура эмес форматтагы мындай дизайндагы көйнөк кийип аласың го, анан эми ичиң кичине чыгып калса деле боюңду бар окшойт да, анан аман эсен төрөп алам, эркек болсун биринчиң деп өзүңдү бир ыңгайсыз абалга калтырып коет экен да. Анан мындай ошондон улам бергенди сурагам сиздерге, анткени биздин коомдо билинбеген, жазылбаган көптөгөн мыйзамдар бар да. Ошого багынып эл адам болгондон кийин чыдап жашашың керек экен да. Сиздердики болсо Бирок ошол элдин багытын өзгөрткөн биздин колубузда да. Ошол нерселерди туура айтып, туура жеткирип түшүндүрсөк, мындай эл аябай жакшы түшүнөт. Элдер баягы бат эле ошол нерсени кабыл алып, ушул нерселер баягы туура айтышыбыз керек да, болгону урушуп талашып кетпей эле. Ушундай нерселер эми болуп турат бул деген коомдо. Ошон үчүн көңүл бурбагыла, Эмнеге эл адамы деп айтылат, анткени ошо биз элди ээрчитип жүрүшүбүз керек да. Көп учурда эл эмне десе ошого элге жагынам деп, мындай өзүңдүн ичиндеги мындай кыялыңды унутуп каласың да. Эл ушундай каалап атат, элге жагынышым керек деп. Ал нерсе туура эмес деп ойлойбуз биздин үй бүлөбүз. Биз тескерисинче биз элди тартып, элге үлгү болуп, элдин ой жүгүртүүсүн өзгөртүшүбүз керек деген принципибиз бар да. Эң сонун. Анан азыркы учурда баягы сиздердин чыгармачылыгыңыздарды карап жүрсөк, көпчүлүгү дуэт менен ырдаганыңыздарды жакшы көрөт, Анан чыгармачылыкта, ыр тандоодо кимиңиздер көбүрөөк мындай идея айтасыздар, бул ырды ырдайлы деп кимиңиздер сунуштайсыздар? Эми ыртон негизи эле дуэт чыгармачылыкта мен баардыгын мен тандайм, мен жаздырам, мен алып барып муну ырдайсың, тигини ырдайсың деп баардыгын, кыскасы дуэттердин баардыгы менин идеям. Ал эми жалгыз болсо калаган ырды жаздырат, орусча, англисче, бул Айдана өзү билет, өзүнүн творчествосун. Ал эми дуэтти ушу мен чечем. Негизи абаз экөөбүз ырдаганыбыз чынында эле дуэт көбүрөөк элге жагат, эл көбүрөөк дуэт. Эми просмотр менен караганда деле биз баарыбыз карап турабыз да YouTube'дан. Дуэттерибиз миллиондоо просмотрларды алат. Мен дайыма айтып калам, жолдошум экөөбүз кассовый ырчыбыз депчи. Өзүмө жалгыз келсем, мен чынында эле мен таптакыр кассовый ырчы эмесмин. Мен ырларым тим эле элдин баарына жагат деп айтпайм. Бул менин өзүмдүн жеке кичинекей кезимдеги кыялым. Кандай ырларды ырдагым келсе, ошол нерсени азыр ырдайм. Мен деле мындай жагынып элге кой аларга мындай ырлар жагат экен деп өзгөрүп кетсем деле болот болчу, бирок мен өзүмдүн стилимди, өзүмдүн ичимдеги Айдананы, өзүмдүн ичимдеги кичинекей кездеги кыялымды, кичинекей Айданамды мындай эметким келбейт да. Басынкым келбейт. Эмнени өзүм кааласам ошону ырдайм, элге жагабы жакпайбы, бул мен чыгармачыл адаммын, мен чыгармачылык жан дүйнөм ошол нерсени каалап атат, ошону ырдайм, бийлейм, бир башкача образдарда жүргүм келет. Ал эми дуэтке келгенде ооба чын эле жолдошум жакшы ырларды тандайт, жакшы ырларды жазат, авторский ырларын. Ошолорду ырдап коем, ал дагы жагат мага. Мен айтып калам, мен жолдошум менен ырдаганда мен Айдана Акимовамын депчи. Өзүм жалгыз ырчы болгондо мен Айдана Декамын депчи. Ушундай сыяктуу эле да. Сиздин жакында гана социалдык тармактан көрүп калдым окшойт. Жаңы образда, мындай ковбой кыздын образында ыр жазыптырсыз, клип тартыптырсыз. Идея кимдики? Клипте эмне жөнүндө кеп болот? Бул эми мен мындай шоу-бизнестеги клиптерди баарын карап бир сыйра анализдеп ойлодум. Карасам, вестерн стилде клип тартылбаптыр буга чейин. Ушу ковбой стилде, кино сыяктуу клиптер тартылбаптыр. А мен абдан каалачумун, абдан көптөн бери кыялданчумун. Анан ошо как раз концертке даярданып атканда Назгүл Токтокунова эжекебиз мага бир ырын сунуштап калды. Ал да бир башкача дүйнөдө жашаган эже го, анын да ырлары бир башкача орусча ыр сунуштап калды мага.
ушул урда албайсыңбы, сен стилиңге жакшы жарашат, Кыргызстанда сен ушул урдаганыңды каалайм деп калды. Анан кандай экен деп угсам, мага аябай жакты. Чын эле зарубежный, особенно российский эстрададагы ырчыларга окшош экен ырчы. Анан өзү дагы айтып калды, бул ыр негизи Лободанын продюсери алам деген бул ырды. Бирок аларда мындай өзүнүн бир эмеси бар экен. Алар автордук укугу менен кошо сатып алышат экен. То есть Назгүл эженин атын айта албайт экен. Өзү чыгарган. Лобода өзү чыгарды деп. Назгүл эже аябай өзүнүн ырларын фанаткасы да. Анан ал нерсеге макул болбой коюптур. Бирок ошол ырды жактырышкан экен. Анан мага сунуштаганда мен аны укканга чейин эле ал ырды жактыргам. Аны айткандан кийин таптакыр эле давайте деп алып Лободадан биринчи мен ырдайын дедиңиз. аны жаздырып, анан ошо клипте вестерн стилде ковбой андай жакшы актерлор менен атышып, мындай бийлерди кошуп, мындай башкачаланга аракет кылдык. Башка ролдо Абаз мырза ковбой болуп келди. Ал клипте мен барган да жокмун. Булар өздөрү барып карап кетти. Анткени Полностью идея өзүмө таандык. Стилеттерди көтөрүп алып кеткен кой дегем атышып кетпейли. Жөн эле коелду. Жакшы. Абаз мырза, сиздин өзүңүз жеке чыгармачылыгыңыз эмне болуп атат? Дуэттен тышкары чыгармалар жазылып атабы, клиптер тартылып атабы? Жеке чыгармачылыкта буюрса, мен дагы кичине өзгөрүп атам азыр образды. Кечээ бир клип тартып келе, айтып берсең кандай болду? Ал клипте мен дубайский шейх тартылам. Анан эми ал жакта чынында мен мурунку образдарыман бул образым аябай эле жаңы. Мен жана айтып өтпөдүм, жаш болгондон жаштай жүргүм келди деп. Мындай ичимдеги нерсени ошо ар дайым эле айтып келем, ойгонуш керек болчу экен да ушул нерсечи. А мен баягы эле мен уже чоңойдум, мен уже мындай Чоң кишинин образында, чоң кишинин образын көбүрөөк эртерээк кийип алган экенмин деп ойлой берем да. Анан кечээ чечинип, майкачан ушундай бир жаңы образда клип Алаз тартып. Акимов майкачан. Ишенбейсиңби? Бирок бул менин идеям эмес, бул мен Элим бара айтса керек, Айдананын идеясы. Айдана Алаздын майкачан кылып коюптур деп. Ошентип айтыш мүмкүн. Ал жерде ошол жалаң стилист менен иштедим. Ошол эле сценарист, режиссерлор баардыгын мага түзүп беришти. Ошо стилист болсо кийимдерин алып келип берип, чоң команда иштедик. Мен дагы ошол Айданага тиешеси жок, бирок өзүмчө бир кичине жаңылык кылсамбы деген ой болгон да, өзүм үчүн. Эл үчүн балким жаңылык болбой калышы мүмкүн, бирок өзүм үчүн аябай эле жакшы жаңылык. Жакшы жаңылык. Шейхтин гареми барбы ал жакта же жокпу? Бар. Барбы, Аны эч ким көрө элек да. Жакшы. Чыгармачылыкта да жакшы жаңылыктар бар экен. Анан негизи эле Айдананы байкасак, соңку учурда баягы сиздердин үй бүлөңүздөр боюнча апаңыз, агаңыз чыгармачыл, Ооба. Апаңыздын жаңы компаниясы, агаңыз чыгармачылыкта. Негизи эле кимди тарткансыз? Апаңыз өзү ушу негизи таланттуу болсо керек. Негизи мен ата-энемден экөө чыгармачыл адамдар. Экөөтөн искусство институтун бүтүрүп, чыгармачылык менен көп жыл электенишкен. Кайсы бирин айтсам, Демек, ата-энеңиз чыгармачылык инсан экен. Ооба, тайтам чыгармачылык, байкем, ишилсе биз үй бүлөбүз менен аябай мындай чыгармачылыкка жакын адамдарбыз. Биз госработниктер бүгүн эле ошол жөнүндө сүйлөшүп келип атабыз. Госработник бизде бир гана тайнем эле экен, врач, кардиолог, главный кардиолог болгон. Калгандарыбыз баарыбыз мындай чыгармачыл адамдар экенбиз да. Өнөр тармагында. Тармагында ооба. Тайкелерим, иши баардыгы, тай жагым деле, атам тарап деле баардык жагы музыкальный адамдар, ошондуктан бул менин канымда деп айтсам болот. Негизи үй бүлөгө келгенде баягы үй бүлөлүк бюджет деген тема козголот экен да. Ким акчаны кармайт, ким акчаны алып келет, анан ким акчаны коротот деген тема. Түшүндүңүздөр да, эмне суроо берейин деп атканымды. Суроону берилик деле айта берейин. Эми үй бүлөдө мен оюмча ошол акчаны жана мен айтып өткөн баардык үй бүлөдөгү очокту баягы эң башкы ролду эркек мырза кармаш керек деп айтам. Анткени ошол эле акчаны деле жанагындай эле да, ар ким ойлонгонуна жараша коротот да. Айдана балким оңой ойлонушу мүмкүн, акча оңой келет депчи. Балким ошондуктан оңой коротуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан баардык буга мынча кетет, мен болсо эсепке аябай жакшымын. Акчаны кичине жакшыраак да көрөм. Ошондуктан баардыгын эсеп кысабын мен өзүм чыгарып берип турам. Айдананын негизи тапкан өзүнө аябай эле кенен жетет. Ошондуктан үйдөгү акча буга тиешеси деле жок. Өзүнүн акчасы өзүнүкү. Өзүнүн акчасы өзүндө, эм банкында деп коет. Анан ошондуктан такыр билбейм эмнеге коротот, ошо бала чака кыздарга кийим алып берип, основной берки бизде да эми башка жумуштар көп, ошолордун баардыгын эми биз деле, мен деле
негизи ар кандай кылып көрдүк. Эми ачык эле айталык, башында бир гана баардык акчаларды алгас кармап көрдүм, баардыгын мен кармап көрдүм. Ортодо сеники только өзүңдүкү, меники только өзүмдүкү деле көрүп көрдүк, иш кылса мындай. Эми мындай ачык айта келгенде, экөөбүз жаңы турмуш курганда экөөбүз нолдон баштаганбыз. Экөөбүздүн эч нерсебиз жок болчу, үйүбүз жок болчу. Автоунаабызды жаңы үйлөнгөндө сатып салганбыз. Мен жалгыз машинам болчу, ошол менен бутка туруп кеттик деп койсо. Жаңы квартирабызга бир 10% ошо сатып ишип мындай нолдон баштаганбыз да, экөөбүздүн тим эле укмуш деле нерселерибиз жок болчу. Башында чынында эле жолдошума Эч нерсебиз жок болчу да, чынында. Эч нерсе жок Экөөбүз чыгып алып чыкканбыз, экөөбүз үйлөнгөндөн квартирада турчукпуз. Анан Бирок кийин бүгүнкү күндө баары жакшы. Үй дагы бар, автоунаа дагы бар, бизнес дагы бар, баары соң. Башында чын деле жолдошума аракет кылдым жардамдашканы, анткени азыркы заманда мен ар дайым айтам, бир гана эркек сен эле акча тап деле айымдар жатып албаш керек. Тим более айымдар өзүбүз дагы өзүбүз үчүн дагы керек бул нерсе. Үйдө отурсак деградация болуп кетебиз. Азыр заман башка, азыр баары өнүгүш керек. Анан мен иштеп, мага кыйын болбогондуктан мен жолдошума башында чынында жардам бердим. Анан бир ошо 2 жылдын ичинде Кудайга шүгүр квартиралуу болдук. Кичине керек, бирок алгачкы биздин өзүбүздүн квартирабыз болду, автоунаабыз болду. Андан кийин жолдошум калганын өзү алып кетти. Ошондон баштап менин рекламный роликтерим болобу, съемкаларым болобу, канча акча таппайын, аны өзүмө калтырып Сиз кай жака коротосуз? Менби? Мен клиптериме коротом, ырларыма коротом, фотосессияларыма коротом. Мунун бир эле сатып алганын укканда жүрөгүм ооруп мен. Канча экен, менин да жүрөгүм ооруп түшүп кетпесин. Ошо жанакы орусча ырды бир ырды алганда $1,500 алдым. Аны азыр $1,500 үчүр жазып $1,500 бир ырды сатып алдыңыз. Ооба. Клипти дагы басап. Сезон менен Азыр айтышат го, ырчыларга оп-оңой эле ырдап коюшту, чыгып коюшту, хит болду, жыргал деп. Бирок анын артында чоң эмгек бар. Мына ушундай бир ырды $1,500, клиби бар анын артында, анын образыңыз бар сиздин. Стилисттериңиз бар. Аренда кыласыз, бир жерде аласыз. Бичлер бар. Анан гарантия алыр менен кайра акча таппайсың да. Кайра эле дуэттер менен акча табабыз дейсиз. Ал менен же тойго чыгып алсаң. Мейли дейм, жакшы мейли. Мейли дегениңиз жакшы экен. Главное өзүмө жакшы деп. Эфирди улантуудабыз. Салам Айзада, бардыгыңыздарга бүтүндөй кыргыз калкыбызга салам айткыбыз келет. Анан биздин ушул программабыздын бирден бир рубрикасы катары киргизели деп ойлоп койгонбуз. Телефонуңуздар жаныңыздардабы? Ооба. Меники кимде эле мен телефон. Салам Айзада, эфирде ар бир көрөрманыбызды жакыныраак келиңиздер деп айтабыз. Биздин рубрикабыздын эң бир өзгөчө бөлүгү бар. Бул рубрика программабыздын бирден бир жан дүйнөнү эзген, жүрөктөгү сезимдерди айтуучу рубрика. Сиз кайненеңизге чалып, качан рахмат айттыңыз эле же болбосо, качан мен сизди жакшы көрөм, аваз үчүн рахмат, же болбосо Айдана үчүн рахмат деп айттыңыз эле? Эми биз айымдар баары бир башкача сүйлөшөбүз, айымдар көбүрөөк эле айтабыз. Мен дайыма эле аваздын туулган күнү болобу, же апамдын туулган күнү болобу, ар дайым айтып, ушундай уулду тарап берип койгонуңузга рахмат деп айтып турам. Аваз качан айтканын билбейм. Качан айттыңыз эле? Эркектер Мен деле айткам, ошо Айдананын туулган күнүндө айткан болушум керек. Ушундай эми баягы аябай важный, жакшы праздниктер болуп калганда, майрамдар болуп калганда сөзсүз ыраазычылыгымды айтып коем, сөзсүз айтам. Анда азыр чалып баянышалы? Азыр сен чала берчи. Эфирде чалган башкача, мен го чала берем. Кайненеңиз эмне деп жазылуу телефонуңузда? Апо жүрөкчө. Апо деп кызыл жүрөкчө экен. Как раз бүгүн ичкекке келишкен. Ичкекке келишкен как раз бүгүн. Аппарат абонента выключен или находится. Өчүк экен. Уктап атышат окшойт. Экинчи номерде чалып көрдүм, апакем деп. Сакталган. Апама чалам, мынтип отуруп коёюн. Алло, апа. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кандай учуп келип алдыңыздар? Ооба, келип алдык, жакшы. Акем тозду да? Эми алып. Акем тозу болду да?
Алып келип койгон өзү ишине Эс алатасыздарбы? Ооба. Өзүңөр кантип атасың? Өзү жакшы, ооба, жумуштар менен жүрөбүз, съемкада жүргөнбүз, жакшы. Тиги азыр ошо съемкадабыз. Сизге эме ыраазычылыгымды айтайын дегем, апа. Дайыма мени колдоп, ар дайым жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, качан болбосун, кандай ыр жазбайын, кандай клип тартпайын, негизи эле эмне кылбайын дайыма жакшы сөздөрүңүздү атам экөөңүздөр айтып, жакшы колдоп турасыздар. Чоң рахмат силерге. Сиздердин үй бүлөңүздөргө келин болуп келгениме аябай миң мерте шүгүр кылам, дайыма Кудайыма ыраазычылык кылам. Аваз үчүн да сизге чоң рахмат. Сонун жолдошту мага төрөп бергениңизге деп коебуз. Жакшы көрөм сизди. Макул, жакшы эс ала бериңиздер, анан кечинде концертке барабыз да буюрса. Макул, бериңиздер. Айдана шунчалык толкунданып, буттарын карап, азыр эле калды, ыйлайын деп көзүңүз жашылданып. Мындай туулган күндөрдө, майрамдарда айтканда мындай повод бар го, жана эле повод жок эле айтканда чын эле турмушка чыгып келесиң, бирок мындай ичинде жылуу сезим болот, жакшы. Приятный. Алас мырза мындай колду кененирээк коюп мындай ичинде башты ойдо көтөрүп мындай. Эми чогулу Айдананын апасына сиз дагы сизди көрөчү толкунданганыңызды. Менин мамам аваздан өтүп биринчи авазга деп. Сүйүүсүн арын айтыш керек. Азыр. Сизде эмне деп сакталган деп коем. Муну бер да. Жок, бошко. Ошону бер. Ошол. Аваз чалтыңыз. Апа экен, э? Апа деп жүрөкчү турат. Көздөрү жүрөкчү. Көрөлүчү, эми Аваз мырза толкунданат бекен же толкунданбайт бекен? Апам менен кенттимде мен. Мага караганда. Алло. Алло. Кандайсыз апа, жакшысызбы? Ооба. Жакшы. Не кылып атасыз? Жакшы. Не кылып атасыздар? Иштеп атам да баягы эле. Катырып атыпсызбы азыр жок бизнести? Ооба. Буюрса жакшы болсун. Өзүң жакшы болчу. Жакшы, жакшы апа, буюрса отурабыз. Ошо сизге жөн эле чалып, ушул эфирден жакшы сөздөрүмдү айтып койгум келди эле эфирдемин азыр. Сизге аябай ыраазыбыз апа. Ар дайым колдоп келесиз. Кичинекей бала чакабыз төрөгөндөн баштап эле колдоп келатасыз, үйлөнгөндөн баштап. Айдананы төрөп бергениңизге чоң рахмат. Ар дайым сиздер менен биз. Айдананы бактылуу кылып берип атканыңа рахмат. Буюрса сиздерди аябай жакшы көрөбүз. Эң башкысы оорубаңыздар, ден соолуктуу болуңуздар. Кудай буюрса алдыда көп жакшылыктарды бирге көрөлү. Сизге аябай чоң ыраазыбыз апа. Оорубаңыз бар болуңуз. Рахмат. Чоң рахмат. Атама чоң салам айтыңыз болот. Аваз мырза эч толкунданган жок. Көрсө, сиз көбүрөөк айтып жүрөт окшойсуз, Айданага караганда. Жок, барымдай сүйлөшкөндөр ушундай да. О күчүгүм, эй берекем, о балам деп ушинтип. Бирок мисалы кайнененин өзүнчө бир сүрү болот, өзүнчө кадимкидей сүрү болот. Мындай эркелейин деп баратып, мындай деп. Мен апама деле өзүм айтам, апам аябай мындай эме да. Жумшак, аябай сонайым да. Бирок мындай эч мага катуу сүйлөбөйт, бирок баары бир өзүнүн сүрү бар да. Монтип барат эле, анан кайра мынтип кетесиң да. Эң туура. Аваз болсо мындай эмне, апа, кандайсыз, жакшысызбы? Деле тамашалап эле ушинтип эле мындай кенен эле да. Азыр Айдананы эфирден тышкары узатабыз. Мели тамашалап эле. Кетерейинби? Ооба, сиз кете бериңиз. Аваз мырза экөөбүз интервьюга калдык. Аваз мырза, азыр биз оюнубуз бар. Айтпадыңыздарбы, 5 жыл дос кыз болуп баягы жүрдүк. Анан кийин 5 жылдан кийин үйлөндүк. 10 жыл чогубуз депчи. Азыр Айдананы кийинтип чыгарабыз. Көп кыздардын арасында. Да. Сиз бир эле мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошол кыздардын арасынан Айдананы табышыңыз керек болот. Кармалаппы же? Кармалабайсыз.
Апе. Айдана буну укса эмне болот деби. Же эмне кылып жыттап же кантип табам? Жок, жыттап эмес, бийлеп беришет сизге. Бийлеген да. Кыймыл аракетинен кайсынысы сиздин келинчегиңиз экендигин табасыз. Таппай калсаңыз билесиз, кечинде үйгө кирбей калдыңыз. Түшүндүңүз. Таппай калсам ушактан эле башка жака кете берем. Жакшы, анда Салам Айзада, бизде оюн Айдана даяр болгончо биз бардыгыбыз күтүп туралы. Алас мырза, ары карап туруңуз. Биздин кыздарыбыз келсин. Кудай кудай деп туруңуз. Кудай кудай. Кыздар даяр. Биз даярбыз. Алас мырза, сиз даярсызбы? Даяр. Бери карай бериңиз. Үчөөсүнүн бирөөсү Айдана дека. Адашсаңыз абайлаңыз. Музыка берели, бийлеп көрсүн, кыймыл аракетине карап таап көрүңүз. Бир эле мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кеттик. Жакшылап карап туруңуз. Болду? Болду, Жакшы, жакшы. Чоң рахмат. Таптыңызбы? Бир. Бир. Точно бир. Адашпайсыз. Жок. Адашып калсаңыз? Адашпайм. 100%. 100%. Кандай деп ойлойсуңар? Силер? 3. Алас мырза бирди тандады. 1, 2, 3. Билесиз адашсас эмне болорун? Анда биринчи кыз бери карап коесузбу? Апе. Не болду, Алас мырза? Жабым болду да кур. Айттыңыз эле, адашсам, ушул жерден эле түптүз башка жакка кете берем деп. Таң калышты, бирок. Эмнесине карадыңыз? Эмне кыймылы сизге туура келди? Мен Айдана жакшы бийлейт го, мындай бийледи да, мындай катыгып тура бербейчи. Ошон үчүн мында уверенный го. Ар дайым уверенный бийлеп ушунчу да, анан аз бийлебей койду, ошон үчүн мындай бийлегени кичине окшошту. Экөөнүн кайсынысы деп ойлойсуз? 3 го дейм анда. 3 го? 3 бери карап коесузбу? 3 болот. Чалалар болсун. Тилекке каршы биринчи мүмкүнчүлүктөн Алас мырза таба алган жок. Айдан айым? Кана Жакшы, Агама бичилер тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Айдана дека кийин келерсеңиз болот. Алас мырза, эмне болуп кетти? Мен биринчиден эле 100% дептен келди, ишенем Айдана экендигине деп аттыңыз эле. Эмнегедир үчөө эгерде бирдей бийлесе неме кылмакмын. Болот го мындай, ошол жерден байкамакмын. Бул жерде экөө жөн эле катып эле монтип эле туруп койду. Актанбаңыз эми, актанбаңыз. Үчүнчүсү ой бийлеп эле өзүнчө мына менмин деген сотпой анан, конечно. Ушул окшойт дейсиң да. Жакшы, жакшы. Тилекке каршы таппай калдыңыз. Эч нерсе болбойт. Азыр Айдана келсин, Айдандан да сурап көрөлү. Суч коюнчубай. Абайлаңыз. Эми мен ойлойм Айдана түшүнүк менен эле мамиле кылып болуш керек. Мисалы, ушундай кырдаалдарда жашооңуздарда баягы түшүнбөстүк болгондо кандай чечесиздер? Эми көп нерсени мындай өтө серьезный кабыл албаганга аракет кылабыз. Анткени эми ушул эле азыркы эле ситуация мындай жашоодо деле болуп калат го. Адашып каласың, же болбосо бир туура эмес сүйлөп аласың, ошондой сыяктуу жерде айтам, койчу эми андан глобалдуу тема канча турат, эмне кыласың буга башың оорутуп деген сыяктуу нерселер менен чечилип кетет. Ким биринчи кадам таштайт, мисалы кечирим сурап же болбосо мен кечирип койчу деп? Ар дайым сиз. Күнөөлүү болсоңуз элеби? Күнөөлүү болсом, күнөөлүү эмес болсом мен эмес. Эми баягы ситуацияга карайбыз. Айдана негизи мындай жана деле айтып өттү го, бул кийин эле кечирим сураганды, мындай кичине мойнуна алганды кийин эле үйрөндү да. Ага чейин такыр мойнуна алып мындай неме кылчу эмес. Анан азыркы жашообузда, азыркы болуп жаткан жашообузда өзүнөн күнөө кетсе, как положено келип Айдана кечирим сурайт, менден келсе мен барып кечирим сурайм. Эгерде мындай спорный вопрос болуп калганда мен кечирим сурап коерм.
Жакшы. Айдананы күтөбүз. Айдана тарынган боюнча кетип калды окшойт. Айданага кол чалып койсоңор. Кандай түшүнсөм болот? Я. Айдана айтыңызчы, эмне болуп кетти бул жерде? Билбейм. Бул жанагы орустардын бир урушо берген неме программалар бар го, бири-бири менен кырылыша бергенче ошону көп көрөт. Үйрөнүп жагат. Мен негизи атайында катуу билген жокмун да, мен айтып атпайм. Кичи эле мынткен деле сразу билбейт да меничи, ошон да акырын эле билип, ошон үчүн билбей калды окшойт. Бирок мен ойлогом боюман билет болуш керек деп. Мен боюм бар экөөнөн кичирээк болуп турду да. Наоборот, сен узун болуп калдың баарынан. Мулар кичине ылдыйраак болгон окшойт, атайын, Алар мынтип тизесин бүккөн да. Ошо кичине ылдыйраак болуп. Элем. Баары жакшы эле. Кечинде Абас мырза үйгө кирет. Тиги деле жаштак эле экен, бул өрөттүк. Чоң рахмат сиздерге. Үйлөрүңүздөрдөгү мына 5 жылдыкты атпайсыздарбы? 5 жылдык эмес, канча бир жылдыкта дагы буюрса мүмкүн анда салам Айзада чоң апа болобу же кандай болот, ошондой бир долбоордо сиздер менен жүз көрүшүп туралы. Үй-бүлөңүздөргө бакубатчылык каалайбыз. Бүгүнкү биздин жаңыдан кадамдап, жаңыдан арыштап жаткан долбоорубузга жок дебестен келип бергениңиздерге чын жүрөгүмдөн терең ыраазычылык билдирем. Биздин командабыздын атынан сиздерден биздин көрүп жаткан көрөрмандарыбызга жакшы кабыл тилектер болсун. Айт берем мен ооба, чын деле жалпы ушу Салам Айзаданын көрүүчүлөрүнө баарыңыздарга айтмакчымын, ушул долбоор менен аянай чейин болуңуздар. Чын деле абдан кызыктуу экен. Биз деле ушундай долбоорлорго суусап калыптырбыз. Өнөр адамдар ушундай келип, ойноп, эл менен сүйлөшүп, суроолорго жооп берген албетте бизге жагат. Ийгилик каалайбыз. Жалпы жамаатыңарга мындан дагы сонун СНГге чыгып, Казакстан, Россия, ошо жанагы орустардын Привет Андрейден ким калбаган сонун берүү болсун сөзсүз түрдө. Биз ар дайым колдогонго даярбыз. Чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз. Абдан сонун программа болду. Чынында мындай кенен олтуруп, сонун айтпай турган сөздөр бар эле айтылып кетти, өзү эле болду бул жактар анча-мынча. Бирок анткени биздин силердин сурооңор жагып атат, биз студия жагып атат, ошондуктан биз ачылып, сонун сүйлөп бергенге аракет кылдык. Кудай буйруса аябай узакка чейин барасыңар, мен ишенип турам. Бул программанын келечеги абдан чоң, ошондуктан ийгилик каалайбыз. Бар болула. Чоң рахмат. Биз көрөрмандарыбызга болсо кол чабуулар болсун, сиздер тараптан. Абаз Акимов, Айдана Дека көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Салам Айзада долбоору ушул менен жыйынтыктайбыз. Көрөрман эмки чыгарылышта көрүшкөнчө бизди YouTube'дан көрүп өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, анткени сиздердин ой пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Көрүшкөнчө. Сан гүлдөн тандап үзгөн жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сырын тереңдеп агарып тандараткан суюлуп жылдыз баткан калдыго бекен эсте кыйышпай көз карашкан антыңды ойлоп танда көңүлүм сенден дайыма азыркы шайыр жаштар өзүңдөй болсун дайыма жайдын бир мезгилинде агырлуу тоо бетинде сан гүлдөн тандап үзгөн жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн тереңдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сырын тереңдеп агарып тандараткан суюлуп жылдыз баткан калдыго беккен эсте кыйышпай көз карашкан антыңды ойлоп таңда көңүлүм сенде дайыма азыркы шайыр жаштар өзүңдөй болсун дайыма жайдын бир мезгилинде адырлуу тоонун бетинде сан гүлдөн тандап үзгөн жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сырын тереңдеп жайдын бир мезгилинде агырлуу тоо бетинде сан гүлдөн тандап үзгөн жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн
Чоң рахмат. Абазакимов Айдана дека кол чоңлар болсун. Рахмат чоң.